Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны боюнча сабагы. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала бул жерде ой жүгүрткүлө дегени биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жөнүндө ойлошубуз керек экен, ой жүгүртүшүбүз керек, изилдешибиз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн билүү ар бир мусулмандын экен, фарз экен. Илмил усул деп коет, усул илми негиздөө. Курандан, аяттан, хадистен кантип далил алуу. Усул илимдери. Усул илминде мындай нерсе бар, формула бар. Ма ла ютиммул фард илля бихи фа хуа фард. Bir farz nerse farzlığı atkарылбайт, экинчи нерсенин себеби менен. Экинчи нерсе болбосо, значит farzды аткаруу үчүн бир нерсеге муктажсыңбы, ошол farzды аткарууга муктаж болгон нерсени үйрөнүү да фарз экен. Башкача айтканда түшүнүктүү болуу үчүн пайгамбарга бир салават. Намаздын туура болуусу үчүн, Аллах кабыл кылуусу үчүн дарат фарзбы? Намаз фарз, намазың дұрыс болуш үчүн дарат алын экен фарз. Bir sünnetти билишиң үчүн бир нерсеге муктаж болсоң, аны билиш үчүн да сүннет. Ошондой боло турган болсо, биз динибизди үйрөнүш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды үйрөнүү не экен? Фарз болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мен кээ бир талабалардан сурап калам. Сүннеттен же хадистен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунан шариатта кайсы өкүмдөр алынат деп. Өкүмдөр дегенде фарз, важип, сүннет, мустахаб, харам, халал деген кайсы өкүмдөрдү сүннеттен алса болот десе, кемлер карап туруп, ким жооп берет? Сүннетти деп айтат. Пайгамбардын сүннетинен, хадистерден бардык өкүмдү алса болот. Мисалы намаздын 5 вакыт фарз экенин ким үйрөттү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз ал-вахи, ал-матлу, тилават кылынуучу вахи Кур'ан, тилават окуй турган алхамдулиллахи раббил алам, тилават кылына турган вахи бул Кур'ан, вал вахи гайру матлу, тилават кылып окулбай турган вахи пайгамбардын сүннөтү жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Кариминде Хашр сүрөсүнүн 7-аятында мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ма атакум расулу фахузух ва ма нахакум анху фантаху. Ва ма атакум расул фахузух. Пайгамбар алып келген нерсени алгыла. Ва ма нахакум анху фантаху. Пайгамбар тыюу салган нерселерден тыйылгыла дейт. Эгер биз пайгамбарды тааныбасак, пайгамбардын өмүр баянын билбесек, пайгамбардын сыйрасын билбесек, пайгамбар алып келген нерсени кайдан билебиз? Пайгамбарды жакындан тааныбасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тыюу салган нерселерди кайдан билебиз? Пайгамбар алып келген нерселерди, пайгамбар буйрган нерселерди аткаргыла, пайгамбар тыйган нерселерден тыйылгыла дейт. Кантип биз пайгамбардын буйругун аткарабыз эгер аны билбесек? Экинчи аятка карасак, урматтуу мусулман, Ахзаб сүрөсү 21-аят. Бул бардыгы негизги сабагыбызга кирүү үчүн кириш сөз. Эмне үчүн биз пайгамбардын өмүр баянын окуйбуз? Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allaha kaseera. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizler үчүн пайгамбарда эң жакшы өрнөк бар дейт. Sizler үчүн пайгамбарда эң жакшы үлгү бар. Kim üçün? Liman kana yarjullah. Allah'dan ümiti olsa, ahiret günden ümiti var adam, Allah Teala'ga jarık manayda jolugан, kıyamatta baktılуу bolayın degen insanlarga paygambarda jakşı örnöktөр var deydi. Wa zakarallaha kaseera. Allah'ını köp zikir kılууda kılganдар üçün, jana ahiretten ümiti var üçün kim үлgü eken? Sen paygambardı taanыбасаң, kayaktan үлgü tutasın? Paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem'di taanыбасак, anı bilbesek, үлgü bolobу bizge? Usvalana, bizge үлgü, bizge örnök. Eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din үйүндө kандай mamilesi bolot ele, ayaldары менен kандай mamile kılat ele, sahabaları менен mamilesi kандай ele, tınçlıkta mamilesi kандай ele, düşmanlar менен uruşkanda kандай mamile kılat ele, bulardı bilbesek, kantip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di biz үлgü tutalabız?
Андай бола турган болсо пайгамбардын сүйлөгөн сөзүн, жасаган ишин, үйдө болгон мамилелерин кала берсе пайгамбардын күлгөнүн, отурганын, тамак жеген ар бир кыймыл аракетин, сүннөтүн үйрөнүү бизге не экен? Фарзу айын экен. Эгер бизге үлгү дей турган болсок, ал ар бирибиздин мойнубуздагы фарз айын экен.